Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ош областына караштуу Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылына келип турабыз. Дал ушул айылда англис тилинде сүйлөп TikTok тарткан келин жашайт. Демек биз дал ошол Барчынайдын үйүндөбүз. Morning guys, how are you doing? We have run out of bread. Бизде нан калбай калыптыр. Мына биз азыр Барчынайдын үйүнө да жетип калдык. Телефон чалганда үйдөмүн, келе бериңиз деген. Азыр үйдүн алдында турабыз. Буну карасам, бул жерде үлгүлүү үй деген дагы жазууну көрүүгө болот. Кирип келатканда эле үйдүн аврасы укмуштуудай сонун, жаркырап жасалган. Барчынай бизди күтүп жатса керек, жүрүңүздөр. Барчынай, саламатсызбы? О, сиз саламатсызбы? Атайын тартып атасыз, сторис. Morning guys, how are you doing? Today I have Super TV over. Кандайсыздар? Жакшы. Гүлдөргө суу куюп аткансыз. Ошо корозду шыпырып, гүлдөргө суу куюп, анан кийин биз чай ичебиз. Анда мындай кылайлы, бизге ушул өзүңүздүн күнүмдүк жумушуңузду кылып жатып эле, анда маек бере бересиз, эмне кыласыз, кантип ушу англис тилин өздөштүрүп калдыңыз, андан кийин айыл жергесинде англис тилинде эркин сүйлөп, эркин эле сүйлөбөстөн балдарга билим берүү кыйынга турса керек. Жүрүңүз анда бизге бардык үйүңүздү тааныштырып, баарын кылып берсеңиз болот. Ооба, биринчиден ушул интервьюга мени татыктуу көргөнүңүздөргө, алыстан Бишкектен мени издеп, жолдон таап келгениңиздерге чоң рахмат. Азыр бизде мен жумушум, азыр мен чай берем үйдө. Ошондуктан окуучуларым да келгичекти. Мен короого биздин өмө жемиш жашылча багыбызга кирип, терип чыгалы, салат жасайлы деген. Көргөзүңүз. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Биздин негизги сабагыбыз саат 10-да башталат. Бүгүн суранам, эртерээк келгиле деп келип калса керек. Окуучулар деле ушул айылда турушат бардыгы. Ушул айылда тургандар сизге келет же коңшу айылдардан да келеби? Коңшу айылдан келгендерге азыр күнүн ысык болгондугуна, анан жол коопсуздугуна да мен ошол жагын ойлоп, аларга чектөө коюп койдум. Силер туруп тургула, мен мындай бир жакшылак окуу борборун ачып алганга чейин анан о деле окуй бересиңер. Азыр кошуналарым келет. Өзүңүз деле ушул айылда тургундары тегерек чекедеги, Келиңиз анда биздин жашылча бакчабызга кирип, мен сиздерге англис тилинде булардын аталышын айтканча салат жасап берейин. Бизде аябай помидор. Барчынай, сиздердин үйүңүзгө жана кирип келатканда эле байкадым, үлгүлүү үй бүлө деген жазуу бар. Бул жердеги бакчаңыздар дагы үлгүлүү, үйүңүздөр да үлгүлүү, өзгөчө экен сонун. Ооба, бул дагы апамдын эмгеги. Кайненеңиздин, Ооба. Апам баарын кылдаттык менен бизге өз убагында жанагы мезгил өтүп кете электе эктирип да ушундай дарылатып, жакшылап караганга бизге айтып турат. Апам өзү да биз менен тең-тең жарышып карайт. Жыйын теринин баары бышып аткан маалы сонун экен да. Бүт помидорлор бышып атат. Ооба, биз баарын ушул эле кичине жер болсо дагы ушул жерден алып эле жейбиз, сатып албайбыз. Сонун. Эгерде мен азыр ушул биздин бакчабызда сабак өтсөм, сабак өтөйүн деген планым бар, ошого убакыт таппай атам. Сабак өткөндө мынтип айтмакмын да. Биздин помидорубуз бышты деген сыяктуу. Бышты дегенди ripe дейт. This tomato is ripe. Негизи помидорду tomato американский акцентте tomato, британиялык акцентте tomato. Ушунун айырмасында көп чаташтырат да. Анан кийин бизде raspberry бар. Raspberry деген
биз терип койдук эле, азыр бышканы барбы, жокпу? Raspberry деген данкур айы кыргыз тилинде малина деп коебуз. Малинабыз эми гүлдөп атат. Биринчисин бышып койгон экен, бышып бүткөн экен да, биринчи. Ооба, биринчиси бышты, эми үстүнөн дагы бышып жатат. Арк тарапта биздин strawberry бар, strawberry деген кулпунай, бирок кулпунайыбыз бышып түгөндү. Анан кийин paper бар, paper достор билесиздерби? Paperди баары эле билет го дейм. Paper деген эт калемпир дейбиз кыргыз тилинде. Эт калемпир кошоюн салатка. Анан кийин баклажанды eggplant дейбиз. Баклажандын чоңдорун. Анан purple basil. Арайканды purple basil. Бизде укроп бар эле, ашкок укропту dill деп айтабыз. Бул жакка өтө алайын. Dill укроп дагы бир аз гүлдөп калды. These dills are blooming. Укроптор гүлдөп жатат. Укроптор эз. Анан кийин бизде cucumber. Cucumber бул бадыраң, It's enough. Жетет. Жерибиз. Жерибиз. Күндө таңкы салатка өзүңүз эле бардыгын бакчаңыздан терип алат экенсиз да? Ооба, бакчадан терип чыгып жасап жейбиз. Азыр окуучуларым келип калгычаң, салат жасап берейин, Жүрүңүз. Бул жерде биз чөжөкана, майда чөжөлөрдү багабыз. Жакшы экен. Мага айтат да, сиз тил билетке Америкага кетпейсизби, анан шаарда жашабайсызбы депчи. Анан бирок айылда азыр Кудайга шүгүр, техника өнүгүп, жолдошум шаардагыдай жашап түзүп берди. Ысык суу, муздак суу, бул жакта ванна бөлмөбүз бар, кир жууган машина баарын түзүп берди. Айырмасы деле жок. Кайра кенен кесир айылда жакшы. Сабак өткөнгө да жакшы, мындай буюм тайым жандай зат көп да. Жана мен дайым айтып жүргөн ураным бар го, өзү англисче, Америкада эмес, айылда да сүйлөсө болот депчи. Буга мисал эле кече мен Америкадан онлайн бир окуучум бар да. Ал дагы мага ошогон апаке. Бир жыл Америкага барыптыр дагы, бир жыл болуптур барганына. Ал айтат да мага, ушундай күйүп айтат да, биринчи тил билбей келип алсаң, Америкага кул эле болот экенсиң дейт да. Ишенесизби дейт, мен келгенде ушундай депрессия болуп дейт, бир апта тишимди жубай койдум дейт да. Тил билүү дейт, бул Америкадагы келсе эле тил сүйлөп кетет деген нерсе эмес дейт. Ошондуктан мындай айылдан эле даярданып келе турган адам болсо, бул дүйнөнүн кайсы бурчунда болсо дагы сүйлөп жүрсө болот экен. Азамат Барчынай, англис тилин кантип өздөштүрүп калдыңыз? Айыл жергесинде англис тилин. Негизи англис тилди мен кичинемден эле жакшы көрдүм. Мектепте жакшы көрдүм. Өзүңүз деле Ошто эле чоңойгонсуз, Ошто бул дагы Ошко силер жарым саатта келдиңер. Мен мындан нары 3 сааттык жолдон алыс жакта, Төркүнөм ошол жакта мектепте 2 класстан тартып окутулган. Бизде ошол кезде кичинекей китеп бар болчу. Бирок ал кезде мындай да, өзү англис тилин айтып берсем, англис тили ковид десем катуу тийип калат да, бирок биз баягы мугалимден мугалимге, кыргыздан кыргызга жугуп отуруп эле баягы тилдин дагы произношение дейт го, сапаты кетип калат экен да. Ошондуктан биздин айылдагы кыргыз мугалимдерден үйрөнгөн тил башка болду дагы. Анан шаарга келген дагы башкачараак болду дагы, университетти бүтүп туруп. Анан мен Казакстанда бир аз мигрант болуп жүргөндө, бир америкалыктар менен сүйлөшүп калганда такыр башкача болуп кетти мен үйрөнгөн англис тилимчи. Башка эле англис тили болот. Анан жана ковид биринчи чыкканда аябай күчтүү чыкты, анан жугуп мындай алсыз болуп анан жок болуп кетти го. Ошондой экен да, бул өтө чоң айырма болуп калат экен. Ошондой эле мен да айылда такыр эле билбей эле шаарга келип, анан курстарга барып окудум, андан кийин университетте мугалим, англис тили мугалими кесибине адистигине тапшырып, ошол жерде окуп жүргөнүмдө мен мектепке практикага чакырганда биринчи жолу Ломоносов мектебинде 5-курста студент да болдум, мугалим да болуп ошол жерде алып калышкан практикадан кийин. Мен бүттүм, кызыл дипломду алдым, мен кайсы жерде болбосун сүйлөй алам, кайсы жерде болбосун окуй алам деп, иштей алам деп барып жүргөндө мен турмушка чыгып кеттим. Анан иштебей калдым. Анан Казакстанга барганда анан мен англис тил, чыныгы англис тил эмне экенин түшүндүм да ошондочу. Баягы өзүң сүйлөйсүң, бул жактан сүйлөсө түшүнбөйсүң. Көрсө англис тилин үйрөнөм деген адам, мен өзү талдадым да, анализимде
Ошо эми 15 жыл болуп кетти да ошондон бери. Талдаганда англис тили мындай үйрөнөм деген адам өзүн мындай 7 айлык мына менин кызымдай элестетиш керек экен да. Себеби англис тилин үйрөнөм деген адам биринчи угуш керек экен. Эмне үчүн бишкектиктер бишкекче сүйлөйсүздөр? Баткенттер баткенче эмне үчүн Маугли токойдо жашап карышкырдын үнүн үйрөнүп алат. Мисалы менин кызым деле азыр ит десем билбейт, анан аф десем билет да. Себеби ал угат. Кулактан кирген нерсе ооздон чыгат экен да. Мен тынбай угуп баштадым. Салат кыламбы, не кылам, кир жеймби, сөзсүз ютубту коем. Эми интервьюну көрбөгөн эч ким калбады Голливуддун жылдыздарынан. Селена Гомез, Джастин Бибер. Алардын баарын англисче интервьюларын көрөсүз. Интервьюларын көрөм да. Англис тилинде. Ошолорду угам. Көргөндө биринчи угам да, кандай кабыл алам, аны түшүнбөсөң, анан жанагы эмоциясын көрөсүн. Мынтей эмоциясын көргөндө андан сайын кызык болот да, эмне айтышат экен деп изденесиң, жана сөздү которосуң. Ошентип мен Казакстана барып келип мигрант болуп жүргөн убакта жолдо угам, англис тилин кайра башынан окудум да. Ошондуктан мен берер кеңешим ката кетирбестен биринчи китептен окуй бербей, тамганы жаттай бербей биринчи угуңуздар. Угуп кулакты сиңирип, тилди көндүрүп алып, анан баштаңыздар. Себеби мына тилдер, тиштер, мурундар бул кадимки булчуңдар спорт сыяктуу машыгыш керек экен да. Ошондо анан туура произношение болот экен да. Анан бизде англис тилин китепти ачып тынч окуй берсең, буларың иштебесе, анан сүйлөй албайт экенсиң да. Сөздөрүң тунук чыкпайт. Жаактарды эле керек экен да. Ооба, жаактарды эле жана мындай жаактары ооруп калгандар, тиштери ооруп, мындай оозору кыйшап калгандарга дагы ушундай врачтар кеңеш берет экен, тил үйрөнгүлө депчи. Алар физиотка жасаш үчүнчү. Мен ушудан баштасын дейт элем англис тилинде. Англис тилинде салатты салат деп эле айтат. Кесүүнү мисалы үчүн chopping деп айтса болот. Мына тактаны болсо chopping board же cutting board десе болот. Анда эмесе I'm cutting paper, мисалы мен болгарский же эт калемперди кесип жатамын. Айылдагылар негизи мени интернеттен көрүп, анан жакындан таанышты. Мурда менин мындай англис тилди бүткөнүмдү деле билбейт экен. Мен сүйлөйм да аларга сүйлөп калмак белем. Анан телевизордон көрүп, сен англис тилин бүткөн турбайсыңбы, сен кызыл диплом бүткөн турбайсыңбы? Анда мен балам окут деп аябай кышта жазышты. Анан ошол мезгил бизге шартка туура келбегендиктен азыр баштадым да, күтүп турууга, күн жылысын депчи. Мени жалпы English апа деп таанышат. English апа деп коюшат, English апа деп коюшат. Эми cucumber кошобуз. Негизи мындай аралаштырып сүйлөй берем да, балдарыма атайын отургула, мен сабак атам дебеймин да, өзүм балдарыма айтчу, жаныма келип калганда анан алпер ана cucumber алпер plate десем аларга суроо пайда болот да. Эмне түшүнбөй атам дейт. Анан бул plate деген бул тарелка, cucumber бул эме кана айтып көрчү, мен сен оозуңда кандай чыгат экен ошол сөз деп. Анан ошентип эле үйрөнүп алышат да. Кошуналарым да мен баламды деле үйрөтчү, сен балаң сүйлөп атпайбы, кээ бир сөздөрдү билип атпайбы дейт. Анан мен атайын сабак өтпөйм, аларга отуруп алып, анда булар жадап кетет. Мындай бала өзү чарчап кетет да. Окуучуларыма дагы отургула, кечке эле жаздыра бербейм. Ой, эжеке суусап кеттим, ой, эжеке ысып кеттим дешет. Анан сен ушуну айтсаң мен суу берем сага дейм да. Анан дагы суроо пайда болот аларда. Анан айтышат. Мынантип айтсаңар дейм, анан кийин суу ичет дегенде, суу ичип атканда дагы айтам, мен суу ичип жатам дегенде айтсаң болот депчи. A pinch of salt. A pinch of деген бир чымчым туз. Then we mix. Mix деген аралаштыруу, Салатыңыздын жыты чыгып атат. Буркурап. Менде ашкөктөрдү кошпой коюп, үстүнө коюп коюн. Табигый жанагындай таза да. Ооба, нукра. Нукра дейбизби, кандай? Эч кандай бир дарылардын кошулуусу жок. Кошулмасы жок. Айтор канча жесек да мен өзү аябай жакшы көрөм. Көктү, таттууну, ачуу, таттуу эмес, ушундай. Жемиштер, эмелерди, жемиштер. Ачууну жакшы көрөм. Okay, help yourself. Help yourself деген алыңыз деген. Ошондо жеп көрүп туруп, рахмат дегенде thank you дейм. Ооба, thank you дейсиз, бирок thank you деп эле жүрүшөт, бирок тилин тиштеп эч ким айтпайт да, ушу мени капа кылат. Тилиңизди тиштеп туруп thank you дейсиз. Жеп көрөйүн эми. Delicious. Дамдуу? Дамдуу, ширин. Сонго тур. Бирастан кийин анда сиз менен маектешпүдү? Анан отуруп салатыбызды жейли. Ооба. Макул, мен окуучуларым да келип калды болуш керек. Азыр мен чай коюп коеюн.
Анан салат менен чай ичелер. Бизге маегибиз бүткөнчө чайы да кайнап калсын. Ооба. Жүрүңүз. Азыр окуучуларым келип калды окшойт. Окуучуларымды тосуп алайын. Мынакей келе жатышат. Come here. Come in. Hi. Good morning. Come in. Киргиле. Киргиле. Булар бар ушул эле көчөнүн балдары экен да. Ушул эле көчөнүн балдары, үйдө эле өтөмүн. Көбүнчө бир жерде отурушпайт да булар мындай. Чыдабай кетет да. Анан эшикке чыгабыз, өткөндө өрүк пышканда өрүк терип атып, кандай сүйлөштү үйрөндүк. Биздин жана бакчага кирет. Бакчаны кылып, күндүк ишти кылып атып эле үйрөнүшөт экен да. Ооба. Отурдуңарбы? Бул жерде менин классым десем да болот. Бул менин шаймандарым. Анда бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Мен тоскоол болбой сиздерге чак отуруп алайын. Сиздер өтөрүңүз сабагыңызды. Силерге биринчи эле ушул доска силердики болгондуктан өзүңөр каалаган сөздү англис тилинде жазсаңар болот. Кана ким жазат? Азыр биз сабагыбызды жыйынтыктап жатып, биздин жакшы көргөн ырыбызды ырдайлы. Кайсыл ыр эле? Count. Сандар жөнүндө. Биз сандарды окуганыбызда ыр менен үйрөнгөнбүз. Ордуңардан тургула, бул жерге тизилгиле. Count, count, count with me. Билегенче. Count with me from 1 to 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Англис тилинде сүйлөйт деп айылдын баары суктанса керек. Ооба, суктанат. Келин менин сыймыктаным айланайын. Келиним жакшы үй бүлөсүнө эм жакшы неме кылат, жолдошум жакшы урматтап сыйлайт, мени сыйлайт. Келин менен сыймыктанам. Ошондо англис тилин жакшы окуп өздөштүргөн экен. Мына айылда болсо дагы мына балдарды кичине окутуп атат эми азыр өзүнүн немесине боюнча. Жакшы келиним. Элдерге да айткым келет эми. Бардык адамдарга ошо менин келиндей деп туруш келсе экен деп. Келин жакшы пейил кыялда жакшы, кылган эткени да жакшы, тамактарды таттуу кылат. Баары жокту жакшы кылат балам. Жакшы. Айылдагы сиздин курбу курдаштарыңыз келиниңиздеги жөнүндө сизге кандай сөздөрдү айтышат? Эмне деп коюшат алар? Келиниңизди эмне деп атап алышат? Келиниң англис тил таза эле неме кылат экен го, Америкага кетип калбайсың келиниң. Деп ошентет, майли, немеси жесе кете берсин, мен эч каршы эмесмин. Ошентип өзүнүн немесин сүйсө жакшы да, өзүн ошо сүйүп кесип сүйүп неме кылса. Деп ошентип неме кылып калам, сүйүнүп калам. Рахмат сизге, чоң рахмат. Силерге ham рахмат балам, ушинтип улартып келгениңерге, менин келинимди неме кылабыз деп рахмат. Ишиңерге ийгилик, ден соолук, ушинтип ишиңер ийгитүү боло берсин, элдин немесине керегине жарап жүрө бергиле. Менин өзүмчө болгонду мындай жакшы көрөм да, өз алдымча. Керкелер зеригип ичип пишип кетет го, өз жалгыз болгондо мен андай мындай өзүмчө болгондо мен көбүрөөк англис тилге көбүрөөк көңүл бурам да. Ошондуктан мен корош бырганым, нан жапканым ошол мен үчүн сонун убакыт. Себеби жаныма эч ким келбейт, тоскоол болбойт. Ошол убакта YouTube'ду дароо ачып туруп, каалаган
Голливуд жылдыздарынын мисалы үчүн президенттердин интервьюларын угамын. Угуп ошолор эмне деп жатат, аларды жөн эле угуп отура бербестен тилди үйрөнүүдө мындай да сөзсүз түрдө үнүңдү чыгарып аркасына кайталайм. Бул аңысына shadowing деген техника. Last time we did Hot Ones on the show. That's right. I was absent. Мисо гүлөм. Ошолордун эмоциясын туурапчы. No, get out of my room. Бул жерде Селена Гомес интервью берип жатат. Менин башында негизи аябай жагымдуу болду. Кокусунан эле мынтип ойлогом да, мен хобби катары эле сабактарым киргизип жүрүп эле, анан көрүүчүлөр көбөйүп, ошентип билим берүү министринин дагы чакыруусу менен Бишкекке барып, ыраазычылык кат алып келдим. Эң алгачкы эмне кайсы видеоңуз чыгаргандан кийин ушундай таанымал болуп кеттиңиз? Алгачкы чыгарганда жана төөк куштун этинен тамак жасагам. Биздин айылда бир төөк куш союлган болчу. Ошол кезде бир жанагындай илхам деп коет го, кыргыз тилинде эргүү келип калганда. Эргүү келип калгандан табак тарта калайын ушунда деп жөн эле тартып койгонмун. Анан ошол төөк куш деген сөз алып кетти же жанагы аңгыз тилин эттердин түрлөрүн айтып бергенмин, кантип айтат. Ошолнун аябай эме болуп кетти да, мындай жайылып кетти. Аны мен дагы жолдошум киргизип берген да, эме TikTokко киргизип берген, ага мен жазып коем. Сен эмне кылдың, рахмат. Аябай 19 комментарий жазып коюптур. Эми эле менге жетейин деп калыптыр, жана көрүүчүчү просмотр дейбиз го, менге жетейин деп калыптыр деген, ал болсо көңүлдө эле бурбай эле мындай ал деле түшүнбөй калды да, эмне жөнүндө болуп атат деп. Анан кийин ал үйгө келгенге чейин меники 5000ге чыкты, 10.000ге просмотр, анан 100.000ге чыгып, айтыр азыр просмотр алгандардын алдыңкы видеосу өзүңүздөр билгендей 1.200.000 болду. Ошол видео болчу. Андан кийин нан жапканым андан өтүп кетти. Мени эми English апаке деп таанып калышпады. Анан English апакеден дагы TikToker деп көп айтышат. TikToker келин депчи. Бул кошуналарымдын арасында менин атымды айтып чакыргандан дагы English апа деп айткандары көп болууда. Ал мени албетте кубантат. Бирок сени көп адам тааныса, кече мисалы мен базарга бардым, мен блогер болуп эле мен магазинге барып кийине калбайм да. Мен күнүмдүк эле жашоом базардан алып жүргөн кийимимди алам да. Анан кызым менен бардым күндүн ысыгы, аябай жүдөдүм ачыгычы. Мен тааныгандар, сиз жанагы TikTokerдеги апасыз деп биринен өтүп, бири салам берет, таанышат, айтышат, биз сиздин катталышыңызбы дейт. Ачыгы чындыгында уялдым. Атактуулуктун эми өзүм атактуумун деп деле санабайм, мындай көбүрөөк тааныган адамдын арасында бул бир аз ыңгайсыздык жаратат экен, дайыма чыкып жүрүшүм керек экен. Ошол. Жолугумду дайыма башында салып жүргөнгө аракет кыламын. Жолуктун жакшы жагы, сен дайыма өзүң ыңгайлуу сезесиң. Анан менин сабактарым үйдө тарткан үчүн чачым дасторконго түшүп калбасын, жерге түшүп калбасын деген ниетте салынамын. Анан менин негизги образым мындай болуп атпайбы? Мен келин болуп жатамын, ошондуктан дагы бул кыргыздын келине дегенде эле биринчи ак жолук эске келет да. Ошон үчүн негизи келин болбосом деле мен дайыма жолуксам жүрөм. Интернетке чыкпаганда деле жолуксам жүрөм үйдө. Мугалими жок деле, бир мындай маалыматты фильтрлегенди билсе, бул YouTube'дан үйрөнсө болот да. Азыр YouTube деген бир чоң эле университеттин ордун ээлеп калды да. YouTube'дагы маалыматты иргеп, фильтрлеп, ошол бир өзүнө система кылып алып үйрөнүп кетсе дагы болот да бул тилди. 5 жыл убакыт коротуп, акча коротуп, андайдын кереги жок. Барчынай, сиз TikTokко видео жүктөгөндөн кийин сизди Кыргызстан эле эмес, коңшу өлкөлөр көп жактан көрө баштады да, анан чет өлкөгө же Оштон башка аймактарга чакыргандар болгон жокпу? Негизи жүр мен жаныма кел, мен жанымда жашап акча тап деген жок, бирок эмнеге келбейсиз деп мага суроо берип жатат. Эмнеге Америкага келбейсиз? Эмнеге Европага барып иштебейсиз? Тил билсеңиз эмнеге очоктун жанында отурасыз дегендер көп болду. Анан мисалы Казакстандан аябай катталуучуларым көп экен. Алар айтат, эки элдин мугалими болдуңуз, биз дагы үйрөнүп жатабыз кыргыз тилди түшүнгөндүктөн дейт. Анан биздин мен сабагым жакшы жагы аңгыз тилин кыргыз тилинде үйрөнүп жаткандыктан мен сизден аңгыз тилин гана эмес, кыргыз тилинде эле үйрөнүп жатпаймынбы дегендер болду. Жалпы ушундай. Анда эмесе мен наным даяр болуп калды, жүрүңүз эми тандырды даярдайлы. Тандырыбызды даярдайлы.
менин кайын сиңдим жана көрдүңүз го, ал досум жакын. Ал дагы англис тилин жакшы сүйлөгөндөн экөөбүз сүйлөшүп практика жасайбыз. Анан көбүнчө үй иштерине жакшы жардам берет. Мен мисалы нан жасап жатканда ал тандырды даярдап, от жагып, кызытып турат. Биздин тандырыбыз кызыганча нан жакшы көп, жапканга даяр болуп калат да. Барчынай, биз ошо негизи мектеп программасында англис тилин мектепте окуйбуз. Бирок мектепти бүткөндө окуучулардын баардыгы эле англис тилинде эркин сүйлөп калышпайт. Кыргызстанда билим берүү системасында англис тилин үйрөнүүдө эмнени ката кетире алат деп ойлойсуз? Эмнеге биздин окуучуларыбыздын баардыгы англисче сүйлөп калышпайт? Бул биринчиден жанагы мугалимдин билимине дагы байланыштуу биринчи маселе. Андан кийин мындай да англис тили негизи эле тил жыл өткөн сайын эскирген сөздөр калып кете берет, жаңы сөздөр пайда боло берет да. Мугалим дагы өзү окуп туруш керек. Экинчиден биздин методика боюнча бул азыркы жаңы техникалар чыгып, жаңы илим изилдөөлөрдүн негизинде бизге жаңы кире баштады, жана PISA деген сыяктуу методикалар кошо баштады. Ол албетте кубандырат. Ага чейин биз окуган мезгилде, азыркы мезгилде камтый кеткенде бизде англис тилин чокуп окуйт ар жеринен. Мындай бир жиптин учун ар жеринен чатышып алсаң, ар жерин кыркып иштеп бересиң, анан чатышып баары мындай болуп кетет го. Англис тилин өзү бир жиптин учун кармап алып, анан тип туруш керек да. Бир учун кармап алып, анан система менен окуш керек, жанагы деңгээлдерге бөлүпчү. Бизде андай окутпайт, бизде ар жеринен окутат. Ошондуктан биз сүйлөй албайбыз. Бизде мен негизи видеолорду тартып алып, монтаждап, анан киргизем да. Бирок түз эфирде дагы, мисалы TikTokко ушуну түз эфирде көрсөтүү өтө кызык го, жана отурушат го эфирде. Ошондой эфирлерде отургум келет, түз эфирде Instagramда сабак өткүм келет, Zoom'дан өткүм келет, бирок бизде байланыш. TikToктон түз эфир жүргүзүү, Түз эфир жүргүзсөң да сонун го, нан бүткүчөң катталуучулар менен бирге сүйлөшкөнчө. Анан ошол бизде байланыш начар болгондуктан мен ошону кыла албайм да. Байланыш. Эмне үчүн сиздерде байланыш начар? Бул жерде райондун центри, тиги жерде областтын центри, ушул айылыңыздар жакшы жерде турат экен. Ооба, бизде айыл жакшы жерде турган сый берет, бирок биз Кара суунун бүткөн жери, Кара суу району өзгөнүн башталган жери болгондуктан бизге кандайдыр бир себептер менен көңүл бурулбай калган. Айтор бизде телефон тартпайт. Биз WhatsApp'та, видеодон да туугандарыбыз менен жакшы сүйлөшө албайбыз. Аудио звонок кылабыз. Азыр менде Америкадан, Германиядан окуучуларым окуп жатат. Алар мен силерди окута албайм, мен телефон тартпайт десемдер, жок, мага WhatsApp'тан өтө бериң дешет да. Анан мен макул деп китепти жөнөтүп, ушундай материалдар жөнөтүп алам дагы, анан аудио звонок кылам аларга, анан түшүндүрүп берем. Алар да китепти, материалдар карап отурушат. Ушу маселе чечилсе мен аябай кубанмакмын. Сиздердин ойлой эле анда буйруса биздин көрсөтүүдөн кийин сиздердин айылды байланышты чечип беришет деп. Ооба, 3 компанияга тең суранычым бар. Биздин айылга бир ушундай байланышты мыкты кылып берсеңиздер жакшы болмок. Анда сизге ийгилик каалайбыз, Барчынай. Мындан ары ошо англис тилин өнүктүрө бериңиз биздин өлкөдө. Бардык жаштар англисче жакшы сүйлөп калсын. Ооба, Кудай берсе. Сиз менен коштошойлу анда. Жакшы туруңуздар. Мели нан бышкандан нан жеп кетсеңиздер жакшы болбойбу? Кармалып калат экенсиз. Ошко барышыбыз керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүн биздин Өзгөн району Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн Лесхоз айылында болгон сапарыбызды жыйынтыктайбыз. Коштошобуз сиз менен, Барчынай. Мен да сиздерге ыраазычылык айтып коеюн. Катталуучуларыма жалынуу салам айтканча, сиздерге Super ТВ жамаатына чоң ыраазычылык. Ушундай алыс жорду арбытып мени изетип келгениңиздерге, мени ушул интервьюга татыктуу көргөнүңүздөргө ыраазычылыгымды билдирем. Сиздерге да рахмат. Жалпы Ош бизге аябай жагып жатат. Кеткибиз келбей турат Оштон. Макул конок болуп кеттиңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта жолугушалы.